Биздин эсебибиз боюнча биз 10-12 жылда толук кредиттен кутулуп бүтөбүз. Нурлан мырза, сиз жооп бербей эле ошо Чыгыш Электронун жетекчиси жооп берсе болмок. Сиз жооп берип атасыз, анда сизге суроо берем азыр, башка суроо. Алмаз Сатич Сиз айтып атасыз, үнөмдөйбүз, ошол каражатты иштетсек үнөмдөйбүз деп атасыз. Сиз тиги 386 миллион тиги кредит алганда дагы ошону кайтаруу маселесин кандай жазгансыңар билесиңерби? Тарифке отургузабыз деп жазгансыңар, туурабы? Кайтаруу маселесин. Ошол кредитти кайтарганда ошо за счет тарифов деп силердин кагазыңар бар мендечи. Алмаз Сатич, бул азыркы көтөрүлгөн маселе боюнча бул кредитке тарифке эч кандай тиешеси болбойт. Биз өзүбүздүн оптимизациясы. Жок, мен түшүнүп атам, буда тарифте тиешеси болбойт депчи. Тиги үнөмдө кылабыз деп атасыңар. Ошондой эле мындай воздушный проект жаза бересиңерби? Азыр үнөмдөсөңөр болбойбу? Үнөмдүүлөр болот, бул кошумча. Жок, үнөмдүүлөрдү көрүп атпайбызбы? Тиги 400 миллион жылына тиги ТЭЦК бөлүнсө, ошонун 200 миллион урдалып аткан, аны азыр анык болуп атпайбы? Ошолчу. Ошол бу үнөмдө. Ошол жактан экономия кылбайсыңарбы? Өзү могу Чыгыш Электрон жетекчиси жооп бериш керек эле, могу боюнчачы. Ошол жооп бериш керек эле. Сиз жооп берип атасыз. Кечиресиз, бул жетекчи кечи жакында эле дайындалды эле. Бир жума болду, ошого байланыштуу мен жооп берип аттым. Алмаз Сатич. Нурлан мырза, мына энерго тармагында чоң көйгөйлүү маселелер бар. Алар бүтө элек, аягына чыга элек, сиз билесиз. Азыр чоалып дагы көп кишилер жоопко тартылат ошол маселе боюнчачы. Ошого более ответственно мындай көңүл бургула, анан кийин жетекчини ошого дайындаганыңардан кийин ошол бардыгына даяр болуп келиш керек да. Жаңы эле дайындалдым, мен жаңы келдим. Ал мен жакшы билбейт экенмин деген болбойт да. Любой момент жооп бере турган жетекчи дайындалыш керек ошол кызматка.